Ассаламу алейкум туугандар. Өрүк сезону деген видеода комментарийда мына могу комментарийде ушул эже ак өрүккө дары кошосуңар, ошон үчүн жанагындай котур жок, бүдүрү жок дегендей жазыптыр да. 2-3 жолу комментарийде ушинтип адамдар менен таалашып дарылайсыңар дейт. Ошол өрүк кандай өрүк дарыланат эже? Эгер көрүп атсаңыз сизге көрсөтүп берейин. Мына абрикос да. Бул абрикос. Анан ак пышкан өрүк бар. Дарылайсыңар деп ошону мен сизге азыр до конца көрсөтүп берейин. Пока көргөзгөнчө бул жакта комментарийде ошол эженин жазгандарын окуп туруңуздар. Азыр ак өрүктү барып тартайын. Мисалы Баткенде сортту көп да өрүктүн. Мына бул майский сразу жана терип туруп эле сатат, дарылабайт. Мына бизде сортту ушундай бүдүрү жок да. Мында бүдүрү жок вообще. Дарыланбайт бул. Дарыланбай эле сразу сатылат. И мына ичине азыр ачып көрсөтөм. Ичи башка аппак. Эми сизге абрикосту көрсөтөйүн эже. Мунулар абрикос. Буларды дарылап как кылат. Бизче айтканда баткендиктер айтат, баргек деп коет. Как но абрикос. Мынакей. Курма ии дейт. Биздин сортто анан абрикос дешет да. Мына караңыз, азыр ичине ачабыз. Бул кызыл. Эми муну кантип дарылайт? Көрсөтөм. Мынакей. Азыр ошол дарылана турганды ушинтип кагып, мына аз терип салабыз. Бул кагылат. Бул жерге кагылат. А тийини ак өрүктү кол менен терет. Мына мынтип кагат. Мынакей. Бул эч нерсе болбойт. Мына ушинтип кагылат да. Мынакей абрикос ушул. Буларда бүдүрү болот да, эми кээде болуп калат. Мынакей. Мурдакы видеодо ал неме болчу? Ак өрүк. Кайсы дары менен азыр мен сиздерге дарыны көрсөтөйүн. Мына ол дары. Ата! Азыр. Ата! Өрүк дарыны не дейт да? Алтын күгүрт. Мына ол сары. Ушул дары алтын күкүрт дейт экен да. Алтын күкүрт. Өзбекстандан келет бул. Өзбекстандан башка жерде неме чыкпайт. Бул абрикосту кагып, мына кагып, терип алып келебиз дагы. Ящиктерге салабыз. Салып туруп суу менен жуабыз. Жуугандан кийин кичине эс алдырабыз. Суу кеткенге чейин. И полный ящиктерди алып келип мына жерге тизилет. Мондай бир катар тизилет. Бул жака бир катар тизилет. Клёнканын үстүнө жабылып, клёнка менен жаап, жана дарын айттым го, алтын күкүрт деп мына ушундай күйөт да. Мына салынып турбайбы? Муну күйгүзөбүз. Күйгүзгөндө бул ичинде
дым болот, ичинде дарыланат. Бир күн, бир суткадай турса жакшы кирет. И ал дары бүткөндөн кийин, бир суткадан кийин монтип тизилет. Мынакей. Монтип ошол абрикос уже ушундай болуп калат. Көрдүңүздөр, золотистый цвет. Мына. Монтип тизилип күнгө какталат бул. Мынакей. Мына. Күнгө какталып, анан кийин баргек кылабыз. Муну как кылабыз. Бул өзүнүн срогу бар. Бир 3-4 күндөн кийин даяр болуп калат. Анын могу сөөгүнү чыгарып, жанагындай формасына келтирип, тоголок кылып как кылабыз. Анан аны как кылгандан кийин кайра күнгө тизилет. Бул жака алып келип кайрадан тизип, дагы уже сушеный фрукты болуп калган, жандай суу кеткенден кийин алынат, болду уже. Анан базарга алып чыгып сатабыз, экспорт. Эжеке, ушундай мына, бул абрикос ошондой дары берилет, а жана ак өрүк ал дары берилбейт. Ошондой. Түшүндүңүз да. Видео жакса лайк басып коюңуз. Өзүңүздүн ой пикириңиз калтырып коюңуз видеонун астына комментарийге. Мына булар дарыланбай эле сразу какталган өрүктөр да. Булар дарыланбайт. Бул натуральный. Кышында жесе болот. Ошондой. Мынакей, азыр буларды кагып атабыз, алып барып кийин дарылайбыз. Макулуңуздар. Мен ишти кылайын.